Bizdi yetiriп жетирген жана мусулман кылып жараткан Аллахка шүгүрлөр болсун. Аллахым көңүлүбүзгө жумшактык, дүйнөгө тынчтык, ооруларга шыпа, даттууларга даба, карызы барлардын карызынан кутулуусун насип кыл. Үй бүлөбүзгө береке бер, дастарканыбыз дайыма жайнап турууну насип кыл. О кудуреттүү Алла Таалам, мага берген бардык жакшылыктарың үчүн көрө алганым, сүйлөй алганым, уга алганым жана баса алганым үчүн өзүңө чексиз шүгүрчүлүк айтамын. Мени, ата-энемди, досторумду, мугалимдеримди жана бардык мусулмандарды ар кандай жамандыктардан сактай көр. Заманыбыздын асманыбыз ачык болсун. Мени адамдарга пайдасы тийген жакшы мүнөздүү, үлгүлүү перзент кыла көр. Сенин күчүң бардык нерсеге жетет. Сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммед саллаллаху алейхи вассаламдын урматына динибизди, намазыбызды жана Куран Керимди үйрөнүүнү насип кыл. Бизге берген чексиз нематтарыңдын алдында сага шүгүр кылуучу кулдарыңдан кыл. Алуучулардан эмес, берүүчүлөрдөн, жалкоолордон эмес, сенин жолуңда кызмат кылгандардан, сараңдардан эмес, жомарттардан, текеберлерден эмес, кичипейилдерден, ислам динин эң сонун жашагандардан кыла көр. Адамдардын билип-билбей кылган ката күнөөлөрүн өзүң кечир. Себеби сен кечиримдүү затсың. Адам затыңа мээримиңди, райымыңды аяба. Сен мээримдүүлөрдүн мээримдүүсүсүң. Дүйнөдөгү бардык балдар, кыздар акылдуу, ыймандуу, мекенин сүйгөн жана мекенине кызмат кылгандардан болушсун. Кыргызстаныбызды түштүк түндүк болуп бөлүнүп кетүүнөн сакта. Жети облусубуздагы элибиздин биримдигин, ынтымагын бекемде. Бири-бирибизге болгон сүйүүбүздү арттыр. Аллахым, сага ылайык кул, пайгамбарыбызга ылайык уммат, ата-энебизге ылайык перзент болууну насип кыл. Карыларыбызга, эл башкарган чоңдорго инсап бергин. Жаштарыбыз илимдүү, билимдүү, акылдуу, ыймандуу болушсун. Мекеним Кыргызстан ар тараптан өнүгүп өссүн. Амин.